Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому чек ара кызматы УКМКнын курамына кирди. Кытай Тайванды согуш менен коркутууда. Аткерчилик менен өткөрүлгөн товарлар аныкталды. Садыр Жапаров өзүнүн аппараты менен жолукту. Улукбек Марипов Токтогазиевдин ордуна айыл чарба тармагын мыкты билген жаңы министр келет деди. Пандемиядан улам көбүк шаардын ичинде концерт коюлду. Алмазбек Бейшеналиев Садыр Жапаров мага ишеним көрсөтүп, иштериме ыраазы экенин айтты дейт. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар толугу менен болмокчу. Зарылбек Рысалиев Мариповго: Садыр Нуркожоевич кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Сиздин курсагыңыз дайыма ток. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясында премьер-министр кызматына Улукбек Мариповдун талапкерлиги каралып жатты. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев: Садыр Нуркожоевич кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Сиздин курсагыңыз дайыма ток, чоңойдуңуз. Дайыма жылуу, жумшак жерлерге барып иштеп отуруп каласыз. Бул атаңыздын арты менен болуп жатабы деп суроо узатты. Анда Марипов: мен атам берген тарбия менен сыймыктанам, бирок өзүм аракет кылуудамын деди. Булак Назар Ньюс Кейжи. Улукбек Марипов Токтогазиевдин ордуна айыл чарба тармагын мыкты билген жаңы министр келет. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясында премьер-министр кызматына Улукбек Мариповдун талапкерлиги каралып жатты. Депутат Бактыбек Турускулов айыл чарба министрлиги тууралуу суроо берди. Айыл чарба тармагында эң көп адам иштейт. 5,5 миңге жакын адам иштейт экен. Департаменттер да көп. Айыл чарба министрлиги статистикалык комитет болуп калды дегендер бар, деди ал. Улукбек Марипов: кээ бир адамдар айыл чарба министрлигин жоюш керек дептир. Биз макул эмеспиз. Кыргыз өлкөсү агрардык мамлекет, ал эми бул тармакка мыкты иштей турган министр келет. Аны жакында билесиздер, деди ал. Булак Назар Ньюс Кейжи. Караван соода борборунда иштеген ижарачылар кайрадан митингге чыкты. Өкмөт үйүнүн алдында Караван соода борборунда иштеген 60 ижарачы чогулду. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысы жеринен кабарлады. Митингчилер Караван соода борборунун онлайн аукционго коюлганына каршы болуп жатканын айтышты. Алар өткөн жумада мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан ижарага алган жайларды 5 күндүн ичинде бошотуп коюу керек деген билдирүү келгенин айтышты. Эске салсак, былтыр ноябрда да ушул талап менен ижарачылар митингге чыгып, аларга вице-премьер Эльвира Сурабалдиева жолуккан. Караван соода борбору Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевден мамлекетке алынып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсебине өткөрүп берилген. Булак Спутник Кейжи. Садыр Жапаров өзүнүн аппараты менен жолукту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда өзүнүн аппаратынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, жакынкы келечекке болгон негизги артыкчылыктуу багыттарды аныктады. Бул тууралуу Жапаровдун маалымат кызматынан кабарлады. Садыр Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө эки негизги маанилүү маселе: мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга жана бюрократиялык жана башка административдик жол жоболорду төмөндөтүүгө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Президент аппараттын конкреттүү түзүмдүк бөлүктөрүнүн алдына коюлган бардык милдеттер өз маалында жана натыйжалуу аткарылышы керектигин өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы алдыда мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштыруу иши турганын, анын алкагында ашыкча жана бири-бирин кайталаган органдар оптимизацияланып, кадрларды тандоо алардын кесиптик чеберчилигинин негизинде гана жүргүзүлөөрүн эске салды. Президент Садыр Жапаров тууганчылык, достчулук жана башка байланыштарга карабастан мыйзамды бузган, айрыкча коррупциялык иштерге аралашкан ким гана болбосун мыйзам чегинде жоопко тартылаарын дагы бир жолу баса белгиледи. Буга байланыштуу мамлекет башчысы президенттик аппараттын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин өз багыттары боюнча ачык, айкын жана натыйжалуу иш алып барууну талап кылды деп айтылат аталган билдирүүдө. Булак медиа центр. Алмазбек Бейшеналиев Садыр Жапаров мага ишеним көрсөтүп, иштериме ыраазы экенин айтты. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Алмазбек Бейшеналиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу аны кызматтан алганы жатат деген маалымат боюнча комментарий берди. Кечээ социалдык тармактарда менин кызматтан алынаарым тууралуу маалыматтар тарады. Азыр расмий тараптан колдоо бар. Жаңы шайланган президент мага ишеним көрсөтүп, аткарган иштерим боюнча ыраазы экенин айтты. Коомчулуктун мага болгон колдоосу менин мындан аркы иштериме дем күч берип, ошол эле учурда эл алдындагы жоопкерчилигимди күчөттү. Ар бириңиздердин колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Жакынкы аралыкта министрликтин реформалык кадамдары тууралуу иш мерчемдерибизди жарыялап, коомчулуктун жана президенттин, Жогорку Кеңештин, өкмөттүн колдоосу менен ишке ашырууну баштайбыз, деди ал. Булак Назар Ньюс Кейжи. Чек ара кызматы УКМКнын курамына кирди. Өкмөт УКМКнын курамына киргизилген чек ара кызматынын жаңы жобосун иштеп чыкты. Тиешелүү токтомго премьер
премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Бул мамлекеттик чек араны кайтаруучу, чек ара коопсуздугун камсыздоочу жана чек ара саясатын жүзөгө ашырууга жооптуу жана ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Ал эми кызматтын жетекчиси мурдагыдай төрага эмес, директор деп аталат. Жоодо көрсөтүлгөн директордун ыйгарым укуктары төмөндөгүдөй. Чек ара кызматын УКМК төрагасынын биринчи орун басары болуп саналган директор жетектейт. Ал УКМК төрагасынын сунуштамасы менен президент тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат. Чек ара кызматынын директорунун 3 орун басары болот. Анын ичинен биринчи орун басары башкы штабтын башчысы, ал дагы УКМК төрагасынын сунуштамасы менен президент тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат. Башка орун басарларын директор сунуштап, УКМК төрагасы дайындайт жана бошотот. Директор чек ара кызматынын бүтүндөй өздүк курамынын жана ага баш ийген кошуундардын аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелердин түздөн-түз башчысы болот. Мамлекеттик чек ара саясаты чөйрөсүндөгү маанилүү маселелерди кароо үчүн чек ара кызматында директор жетектеген коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрүнүн санын жана ал жөнүндө жобону УКМКнын төрагасы бекитет. Чек ара кызматы туурасында жобо менен кененирээк өкмөттүн сайтынан тааныша аласыздар. Белгилей кетсек, мамлекеттик чек ара кызматы өткөн жылдын 14 ноябрында УКМКнын курамына киргизилген. Булак Назар Ньюс KG. Аткезчилик менен өткөрүлгөн 4000ден ашык телевизор аныкталды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тарабынан аткезчилик жол менен чет өлкөдөн ташылып келе жаткан телевизор түрүндөгү товар аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тышкы экономикалык ишмердүүлүк жүгүрүүгө катыштыгы бар. Тагыраак айтканда, ЖЧКлардын бири Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз товар киргизүүнү уюштурган аныкталды. 2021 жылдын 29 январында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Аламедин темир жолу станциясына чет өлкөдөн жүк келип түшкөн. Анда мамлекеттик бажы декларациясына 90 телевизор деп көрсөтүлгөн. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө декларацияда көрсөтүлбөгөн 4056 дана телевизор аныкталган. Аталган компаниянын мыйзамга каршы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында мамлекетке 15 миллион сом зыян келтирилген. Аталган факты сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине катталды. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак медиа центр. Кытай Тайванды согуш менен коркутууда. Кытай Тайвандын эгемендүүлүк алууга болгон кандай гана аракети болбосун, арты согушка алып келерин эскертти. Бул тууралуу BBC жазды. Бир нече күндөн бери кытайлык аба күчтөрүнө таандык учактар аралга жакын учуп өтүүдө. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден билдирүү жасап, Тайванды колдоо ниетин билдирди. Вашингтон Кытайдын билдирүүсүн кыжырдануу атап, чыңалуу тирешүүгө алып келерин белгилеген. АКШнын жаңы бийлиги дагы Кытайга адам укугу, соода талашы, Гонконг менен Тайвандагы кырдаалга байланыштуу маселелер боюнча мурдагы катаал позициясын улантат деп күтүлүүдө. Дональд Трамптын башкаруусунда Вашингтон менен Бейжиңдин мамилеси кескин начарлаган эле. Кытай Тайванды өзүнүн провинциясынын бири катары эсептеп, өз алдынча эл аралык мамиле куруусуна каршы чыгып келүүдө. Тайвань болсо өзүн Кытайдан көз каранды эмес субъект катары сынайт. Алардын өзүнүн конституциясы, армиясы жана өкмөтү бар. Булак Назар Ньюс KG. Пандемиядан улам көбүк шаардын ичинде концерт коюлду. АКШнын The Flaming Lips тобу Оклахома шаарында 2 уникалдуу шоу-концерт өткөрдү. Мындагы өзгөчөлүк ар бир келген конок концертти милдеттүү түрдө чоң шаардын ичине кирип көрүштү. Уюштуруучулар муну космос көбүктөрү деп атады. Аталган топтун ырчысы Уэйн Койн өз сөзүндө адамдар үчүн азык-түлүк дүкөнүнө барганга караганда бул коопсуздукту сактап, убакыт өткөргөнү алда канча пайдалуу деди. Топ өзү андай шаарларды пандемия баштала электе эле сахнага пайдаланышкан. Андан кийин бул ыкма көрүүчүлөргө да колдонула баштады. Булак Назар Ньюс KG.